3 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Ата-энесин карабай кеткендерге жаза катаалдады. Президент мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров кылмыш жаза жарандык жана үй-бүлө кодекстерине өзгөртүүлөрдү киргизди. Эми эмгекке жарамдуу балдар ата-энесин багуудан качса айыпка жыгылып же кылмыш жообуна тартылат. Кылмыш жаза кодексиндеги өзгөртүүлөргө ылайык 12 айдан ашпаган мезгилде эмгекке жарамсыз материалдык жардамга муктаж ата-энелерин багуудан баш тарткан, ага кетүүчү каражатты соттун чечими менен төлөбөгөндөр 20-50 миң сом айыпка жыгылат же 2 айдан 1 жылга чейин коомдук иштерге же түзөтүү жумуштарына тартылат. Эгер каражат төлөнбөгөн мөөнөтү 12 айдан ашып кетсе 1 жылдан 3 жылга чейин эркинен ажыратылат же 50-100 миң сомго чейин айып пул төлөйт. Мындан тышкары жарандык кодекстеги түзөтүүлөргө ылайык жергиликтүү бийлик ата-энелердин кызыкчылыгын сотто коргоого ыйгарым укук алат. Үй-бүлөлүк кодекс боюнча жергиликтүү бийлик жана мамлекеттик социалдык кызматтар ата-энелерин бакпай кеткендердин алимент өндүрүү үчүн сотко кайрыла алышат. Шакиев жаңы кийимин 2025 жылдын апрелине чейин кабыл алынышы керек. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 3-декабрдагы жыйында жаңы кийиминди 2025 жылдын апрелине чейин кабыл алуу керек экенин билдирди. Жыйынга мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, социалдык саясат боюнча комитеттин башчысы Венера Райымбачаева, маданият министри Алтынбек Максутов жана мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жетекчиси Мелис Мураталиев катышты. Шакиев кийимди өзгөртүү маселеси коомдук талкуу менен өтүшү керектигин белгиледи. Анын айтымында кийимди жазуу боюнча сынак өткөрүлүп, тексти эл арасында кеңири талкууланат. Бул үчүн төрага жыйындын катышуучуларына атайын комиссия түзүү тапшырмасын берди. Парламенттин басма сөз кызматы жыйында катышуучулар азыркы кийимдин тексти жана обону боюнча түрдүү пикирлерди айтышканын билдирди. Кийимди өзгөртүү демилгесин Шакиев октябрдын аягында көтөрүп чыккан. Ал өлкө өнүгүү жолуна түшкөнүн белгилеп, азыркы кийимин Советтер Союзу мезгилде кабыл алынганын айткан. Бул демилгени президент Садыр Жапаров жана өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсалов да колдоп чыккан. Ага чейин бийлик мамлекеттик тууга өзгөртүүлөрдү киргизген. Улуттук гвардияда жаш жоокер сабалганы белгилүү болду. Прокуратура териштирүүдө. Улуттук гвардияда кызмат өтөп жаткан Эрик Шаршенбаевди сержанттардын бири сабаганы белгилүү болду. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Окуя 15-ноябрда болуп, 18 жаштагы жоокер бөйрөгүнөн катуу жабыркап, 28-ноябрда улуттук госпиталга жаткырылган. Шаршенбаев аскерде кызмат өтөп жатканына 1,5 ай гана болгон. Жоокердин абалы орточо оор деп бааланууда. Анын апасы өлкө жетекчилигин бул маселеге көңүл бурууга чакырды. Ошондой эле ал аскер бөлүгүнүн командирлери кечирим сурап келишкенин кошумчалады. Башкы прокуратура Шаршенбаевдин сабалганы боюнча тергөөгө чейинки териштирүү ишин баштады. Мекемеден соттук медициналык экспертизанын жана териштирүүнүн жыйынтыгы менен кылмыш жаза кодексине ылайык чечим кабыл алынарын белгилешти. Сузакта тарбиячылар бакчадагы балага кол көтөргөн. Милиция териштирүү баштады. Социалдык түйүндөрдө бала бакчанын тарбиячылары балдардын бирине кол көтөргөнү тартылган видео жарыяланды. Окуя Жалал Абад облусунун Сузак районунда болгон. Видеодо аялдардын бири баланы белине чапса, экинчисин ыйын токтотпосо бут кийим менен ураарын айтып коркуткан. Кийинки кадрларда тарбиячы баланы бурчка турууга мажбурлап, жазалап жатканын көрүүгө болот. Бул факты боюнча Сузак райондук милициясы тергөөгө чейинки териштирүү иштерин баштады. Иш ошондой эле облустук прокуратуранын каттоосуна алынды. Ал арада Билим берүү министрлиги бала бакчада видео көзөмөл камералары орнотулаарын жана кызматкерлердин арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлөөрүн билдиришти. Мекемеден балдарга зомбулук көрсөтүүгө катуу тыюу салынганын жана бала бакчанын аймагында балдардын саламаттыгы менен коопсуздугу үчүн ар бир кызматкер жооптуу экенин кошумчалашты. Кыргызстанда жыл сайын балдар физикалык, сексуалдык жана эмоционалдык зомбулуктарга кабылып келишет. Алардын айрымдары балдардын өлүмү менен аяктаганда учурлар кездешет.